Салам достор, кыштакта бир күн бүгүн Ноокат районуна караштуу Найман Нарай айылында. Бул жерде адаттагыдай бизди бир кыз тосуп алат. Ал кыздын аты Айкөл. Айкөл экөөбүз алдыда Найман Нарай айылын сиздерге кенен көрсөтүп айтып беребиз. Саламатсызбы? Ош шаарынан келдик. Şu Найман Нарай айылын чагылдыруу үчүн. Сиздин Айкөл кызыңыз менен таанышканбыз. Şu бүгүн айылды чагылдырып берүүдө бизге жардам берсе деп кызыңызга уруксат берсеңиз, бизди şu айылдын көчөлөрү менен айылда аксакалдарды көрсөтүп тааныштырып берсиңиз. Biz азыр чоң атам үйүнө тооктордун кантип багышышын көргөнү келдик. Демек, бул жакта тоок фермасы бар. Ошондой десек да болот. Чоң атам тоок фермасы бар. Ал жакта кантип тоокторду багуунун эрежелерин үйрөтөт бизге. Ой, келгиле. Келдик. Кандай? Кандайсыз, жакшысызбы? Кайсы шамал айдап келдиңер? Бизде Ноокатты шамал айдап келди. Айкөл кызыңыз. Айкөл кандай? Жакшысыңбы? Сизге эриштип келди. Тоок фермасы бар. Кандай болуп багышты көрсөтөт. Бекерчиликтеги иштейм. Не кылып атасыз? Азыр өткөндө 10 күн мурун дарылагам. Неге каршы? Бая чумага каршычы. Себеби мына ноябрь айында сөзсүз дарылаш керек да. Анан кийин 10 күндөн кийин повторно дарылаш керек дагы. Ошого бүгүн дарыласамбы? Эртең менен кечеги состояниясын көрүп булардын кичине кеселдеп калыптыр да. Кеселдеп калыптыр. Ооруп калыптыр. Сыркоолоптур. Кеселдептир деген мааниде. Ошолорун көрүп туруп бүгүн саарлап эртең менен парастамол бердим. Парастамол. Кадимки эле адамдардын парастамолун уютуп бердим. Ичиши бүтүптүр. Эми мына немени марганцовка. Колага окшош ичирейин. Марганцовканы Даярдадым деген мааниде. Эми ушуну берип койсом, себеби булардын немесинен кыгыдан эле билебиз да. Канчалык өзгөрүп калат. Ошону бүгүн саарлап карасам, кичине кыгы өзгөрүп калыптыр. Ошого марганцовка даярдадым. Муну берем дагы азыр уколдошум керек. Şu уколго даярданып атам. Уколуңуз? Укол даяр. Ал деле адамга сая турган укол эмес. Жок, тооктордун өзүнүн уколу. Жардам берип коесуңбу? Азыр уколум даяр. Бир тоок тутуп берсең, бирде эмес, ушу мүмкүнчүлүк болсо, баарын жардам берип койсоң, жакшы болот да, бүтүп калат. Мен дагы Кана, нар жагынан келсең, экөөбүз сырасы тутабыз. Кел, бир нактып кармай. О. Сен дагы эле шустрый окшойсуң, а? Кел. Дөшкө беребиз да буну. кайсыл жагынасыз? Дөшкө. Мына жерге. Көшкө дейсизби? Дөш. Мына жерге беребиз. Төш деген мааниде. Ал не дегени? 1 граммдан. Дөш мына жер. Төш. Төшүн дөш. Дөш. Бизде дөш. Эми бирден тута бересиң. 1 граммдан беребиз. Бул марганцовканы ичти да бул? Бул иче берет кечке. Анан кийин бардыгы азыр повторну бериш керек да кыскасы. Повторну берсек, эмеге акыбалга карап туруп, где-то январда кокус грипп болуп калса, гриппке каршы уколу бар. Тоокта грипп болот. Обязательно. Кырылдап калат. Ошо маалда эле чекеден берип коюш керек. Канча тоогуңуз бар эми? Азыр бу жерде 60 тоок бар. 60 тоок. Өзүм инкубатор менен ачтыргам.
Өзүңүз инкубатор. Bir 500-600'de açtırdım, ölüm köp bolot eкен да мындачы. Кайта эле өлө берет экен, ошонун калганы ушул. Чоңоюп атканы. Качандан бери бул инкубаторду колдонуп? Так, мен быйылгы жазгы февралдан бери. Февралдан баштадым башына. Мартта açtı. Ошонон бери açtырдым да Саратанга келгенде уже тукум неме боло баштайт экен да. Туулган тукум уже bir 3-4 saat айнайт экен. Саратан деген билесиң да? Ысык. Өтө ысык. Саратан анан асат келет. Асат өрүк бышкан мезгилди ушундай атап коюшат. Жайдын орто чени. Ошо ысык маалда 3-4 saat, 5 saattан кийин Асат келет дейсизби? асат. Асат бул өрүк бышкан маал. Өрүк бышкан маал? Саратан анан асат келгенде дымдап туруп өрүк бышырат экен да. Ошону асат дейт экен. Ошо мезгилде уже 3-4 saat, 5 saatка жеткенде эле тукум айнай берет экен. Карасам 80 тукумдан 10ду да качпай калды. Анан токтоттум. Азыр күздө ачтырайын, кышта бага албайм. Эми февралда да баштайм да. Жазга ачып калышат. Февралдан баштасам, ошо азыр мыналар тоокторум, тукумдары Кудай кааласа жарактуу bir 40 туу бергенде дагы 2 күндүгү bir инкубаторга, 2 күндүгү bir инкубаторга, 2 инкубаторум бар да. Азыр туатчы? Жок, азыр жок. Бар эми азыр 3төн эле күнүгө. Инкубаторуңуз кандай? Инкубаторум көрсөтөйүнбү же? Көрсөтүп жакшы болот. Чөжө açtırgan arkasında mınan жасадым. Birinci yarısı, ikinci yarısı kıl. Çocuklar için? Çocuklar. Misal için bunu erge çoğun doğru. Kişilerin bir yaka salıp koyuyoruz, cevap koyuyoruz. Özü ep çıkartırgan mezgilde bir kalıp koyuyoruz. Kişine mezgilde жоғарда тұра береді. Аяш балдарым жаса берген. 83-84 тұқым батады. 22 күнде. Тоқ 22 күнде. Процесс қандай болды? Процесі, misal үшін, мына автоматически переворот. Өзі мындай қып тұрады. Анан мына су қойылады, 2 лампочка бар, 2 вентилятор бар. Misal erteменен мына кнопка бассам, мынандай абалда болады. Нарығы ылдый болып тұрады да. Анан кеч кнопканы бассам, бер жақ ылдый. Инкейші болады. Суды сөз қарап тұрыш керек. Мынау Россиядан келген инкубаторым. Атайын алдырдым. Мынак. Бұл 63 тұқым батады. Бұл дағы переворот. Өзі неме қылады. Ана мұның жақшы жері шыққан чөжелер судың ішіге түшпейді. Мынау крышкалар бар да. Ошоның тәгі су. Тәгі түбі деген мааниде. Шыққан чөже жүрө берет. Мынаның жаман жері. Мына жерде су бар да. Шыққан чөже түшіп, суға түшіп қалады. Шонысы жаман. Қарап түш керек. Анан қайта эле ача берсең, немені? Влажность жоголот. Мынау бир чөжөгө, неме? Балалуу тоокко. Тоок үчүн. Чөжөлүү тооктор. Же болбосом, чыккан бир 20 күндүк, 15 күндүк ушунда чоңое берет. Мынаны дагы ошондой жасадым. Бул эми мына абалда турат. Мына абалда экен тура эле. Айыл эле негизинен тоокту көп багышабы, сиз эле жалгыз? Жок, багышат максимум 15, 10. Анан көп не бергенде. Кирешелүү экенби анан тоок баккан? Мен пока тоок дагы сата элекмин, тукум дагы сата элекмин да. Өзүм эле чоңойтуп, неме, мындай, не десем, кызыкчылык. Жумуштан чыгып. Обязательно. Түнү, мисалы үчүн саат 10-да бир келип карасам, саат 1-де дагы бир келип карайм. Саат 4-те дагы бир келип карайм. Сен жашоого пайдасын. Баягы 19 күндө түз абалга коебуз дагы 22 күнгө ачылып бүтөт да. Ошол 19-дан 22 күнгө чейин ошентип туруш керек. 4-5 чөжөгүндө алып
коробкага алып чыгып коюш керек. Мисалы мындай коробка жасаган. Буга да лампочка коюлат. Биринчи чыкканча жошулуга салынат. Лампа эмне үчүн баарына коесуздар? Жок, температураны кармабаса, Температура обязательно. Обязательно температура үчүн. 36 градус биринчиси. Кийин 33гө, анан 30га күн өткөн сайын үргөтүш керек. Себеби постоянно 36-та тура берсе, бир жагы чоңойбойт, экинчи жагы тышкы немеге, погодага үйрөнбөй калат. Муну карап аптыр да Жаныбек агай. Мындай палып турбайбы деген ойго келиши мүмкүн. Мына азыркы суук погодада именно ушунун үстүгө келип турушуп атат да тоокторчу. Конечно. Мына кардын үстүндө турбайт экен. Ошон үчүн мен койдон чыккан шакалдарды чачып койдум. Шакал чөптүн мал жегенден кийинки калдыгы. Келип ушул жерде тура берсин, ысыгыраак. Мына жерде бир 5 түрлүү тоок бар да, сорт бар, породасы. Мында карасаң көрүнөт. Мисалы үчүн башта чачтуу бир, простой бар, даканы бар, бролери бар, индийский деген бар, пайпактуу, дакан сөзсүз бар, простой бар, дагы кайсынысы бар. Анан баягыдай смеш, дакан менен простойдун. Аралаш. Ошентип, эми эртеге жазда тууп баштаганда билебиз да кандай болот экен. Кудай кааласа. Кудай кааласа патыратып менин ниетим неме болуп да, мисалы бир 200 тоок кылсам, ошону 100 тууп берсе, 100-үнү сатсам, мисалы үчүн бир күндүгүгө жем алсам, бир жумага жетет. Калгандарын базарга алып чыгып сата берем. Менин үйүмдө мисалы 4 адам 10 та тукум жегенден кийин уже эртеси жегискей калат. Байлы. Жакшы алыңыз. Рахмат келгениңерге. Силерге дагы ишиңерге ийгилик болсун. Азыр сонун маалыматтарды алып чыктык. Анан эми бизге Айкөл айылдын тарыхын, айыл жөнүндө айтып бере турган аксакал керек. Ооба, ажы чоң атамдын үйүнө барабыз анын үчүн. Азыр ошонун үйүнө барабыз, Жакын эле? Ооба, жакын эле. Демек, жетке чейин сүйлөшүп барсак болот. Бул жерде айыл эли эмне менен тиричилик кылат негизинен? Мал чарбачылык, дыйканчылык менен алектенебиз. Дыйканчылык болгондо эмне? Малдарыбыз, койлорубуз бар. Ушул сыяктуу тоокторубуз бар. Чарбачылыкка өзүбүздүн эккен эгиндерибиз жазында эгип, күзүндө жыйнап алчу. Эмне мисалы картошка сабыз? Картошка сабыз. Бизде баары өсөт. Климатыбыз дагы жайы жайында, кышы кышта, өтө суук, өтө ысык болбойт. Баары өсөт. Картошка, помидор, бадырын, жүзүм, алма, өрүк. Сезону менен бири бышып бүтсө, бирини бышып, бирини эксек, бирини жыйнап ушинтип алектенебиз. Бул жерде жумуштар кыздардыкы, анан балдардыкы болуп бөлүнөбү же аралашып жасай бересиңерби? Аралашып жасай беребиз. Эгерде алма тере турган болсо, кыздар деле балдарга жардам берип, ошондой. Балдар үй ишине да жардам береби? Жок, алар жардам беришпейт. Өзүбүз деле үлгүрөбүз да кылганга. Жакшы. Азыр кыш жаштар эмне менен алек? Өзүнүн ар кимдин үйүндө өзүнүн тиричилиги бар. Ар ким өзүнүн эмгегине жараша жыйынтыгы болот дегендей ушундай. Ар ким үйүндө ар кандай тиричилик. Кантип эс аласыңар? Эс алганда, мисалы, кантип эс алыш керек кышында жаштар? Эс алганда өзүнө ылайыкташтырып куруп алса болот. Мисалы, ошо биз жана айткандай эле үйүбүздөгү теннис менен шашки, шахмат, азыр онлайн окуу, телефон. Жакшы. Жайындасызчы? Жайындасып, тоо этектерине чыгабыз, талаалар, адырлар. Иштер менен эле бошобойбуз, биринен бири бышып, ошо эгиндерди жыйноо менен алектенебиз. Менин эң көп берген суроом, ар бир айылда берем. Мен ушул айылга күйөө бала болуп калсам, кандай өзгөчөлүк бар? Ошол эгерде келиндин бир үйүнө коюп, ошол жака күйөө балдар келишет, анан жеңелер эшиктин алдында тосуп турушат, анан оозун майлашып акча беришет. Ошентип анан жеңелер күйөө балдарды кыйнашат да келгенинде. Анан кыйынчылыктар менен анан келинди алып кетишет. Кирип кеткенде бут кийимдерин билип калышкан, өздөрү деле алып кетишет. Кээ биркилер коюп койсо, бут кийимдерин жашырып коюшат да, анан аны алыш үчүн кайра акча бериш керек болот. Кантип күйөө балдардан акча алыш? Күйөө баланы кантип сынайсыңар? Отун жардырасыңар? Отун жардыруу деген жок. Күйөө балдар ушундай эле, ушундай акча алышып эле жеңелер анан кийин алып кетишет. Жакшы. Канча эл жашайт эми айылда?
менин апам үй бүлөлүк медайым болуп эмгектенет да ушул айылда. Ошого байланыштуу канча адам бар экенин билем. 5000ге жакын адам, 400ге жакын түтүн жашайт айылда. Жакшы. Айыл эли мигрант болуп кеткендери барбы? Ооба бар. Дээрлик көп эле жаштар мигрант болуп жүрүшөт. Жетип калды окшойт, а? Ооба. Emin bizim Murdan Ayman деген atımız var. Murdan Ayman, Ayman'ın atı köp. Güzel köp, ondan Ayman atı köp. Ayman özü köp, güzel. Emin hazır mesela Namı Sasapayıp деген tarık zat çıktı. Mesela Ayman tarıkın zat çıktı. Bu, oşun Mongollardan vaxtıda bolgan eken. Şol vaxtıda kemer sarıp ata-bolarımız kelgen eken çıktı. Ata-bolar şu etten Mına toğda yaşayan eken, geçip yaşayan emez. Anam toğda yaşap жүрүп жөндөп барак жетти. Моңгол басып алгандан кийин моңгол мынетти. Мынетте. Мына жерде деген мааниде. Нанай дегенди коюп койгон экен. Нанай. Нанай. Ошонун булун эме кылып, сен уланып, навыктарын өндүрүп турасың, арым табагынан бир атып турасың деп ошону коюп койгон экен. Emin bizden alıp turgan eken bizden o. Bizden Ayman Manaşı Mehmet'den kelgen eken, Özbekistan'dan kelgen eken. Şu yaktaki kelip çomağda oturup taşıp kalgan eken. Anam şu etimden çürümenen bu olmakta Emin Murdan Ayman bolup atalgan eken bunlar. Kança жылдардан баштап келген эми бул жака элдер? Bu etme tamamı Mongol 1200 жылдары. Gördünüz 1100, 1200 Mongol şonda bolgan. Mına bu Altay'dan tarqagan bular. Altay'dan kuruşup, anakin Ayman'ın anakin Küçlükkan деген kanı olgan eken. Kiyim olgan eken bunun. Küçlükkan'ın atası menen bayağı akası engi ökö saatqanda kirip soğutqa bolsa kirip dep koyup, Küçlükkan'ın anakin joğunda bol boyutda ondan kanğa kirip, jengilip, kaçıp anakin şonda gana Altay'dan süründüp oturup, ana Çingizkan bilen 8 yıl soğuşkan eken. Küçlükkan. Soğukkan жерде 8 жыл соғышқан екен. Анан кейін мектеп келіп өткенден бияғына кейін мына Қара Қытайға барған 4 жыл қан болған екен. Қан болып тұрған екен. Анан бияттен эмоциясы көп еді, мұны жүзем емескен. Менің кітеп оқимын. Мойдун. Анан ошон малса күчіліктен мармазызем Мурдан Айманның ішінде Мойдун шол Айманның бір тұрғыны. Manatı Mamacan degen var. Mamacan degen manatın keyingi mana bu avaçım katından balası var mı Karabek'te bunu. Bunlar en yaşta bilmeysen. Anam bu şeyden da ana keyin 9 bu Karabek'te demeni Mamacan baydı amakisi oladı, yakın amakisi oladı. Yakın tuğan oladı. Mamacan baykada ne ikişer katta okumaydın. Anam o жаңын окатка чакырат. Мойдун жаңын окатына жатып алган. Ана шертен акен чакырып тургандан кийин энди Мамажан сен мына мезгил коргон удурамын. 9 бакса. 11 бакса айтылды. 11 бакса. Şonu sen карайсың, чай бересиң, нан бересиң, шуларды карайсың. Мен берем бияктан сен бересиң дейм. Ана шонтуп анан кийин 9 баксаны эмес, ана 11 баксаны ona айттым, 11 бакса. 11. 11 баксаны кийин коргонду урдурат. Анан жаңы эң акыркысы 11-чи бүтөйүн деп калганда бойдун келет. Мамажан энд бүтөйүн деп каптырып коргон. Жаңы окутка бар дейт. Анан жаңы окутка бар дегенден кийин анан кийин Мамажан ака болуптур дейт. Бүткөндөн кийин Мамажан ака жүргүлө устат, 9 август болгон. Анан 9 августан кийин жүргүлө десе унабайт. Бизге баргандан атташайт дейт. Biz barbayız endi kete bereriz bizge. O sizler ketip kalsana meni atat da men, атташайт да мен. Şonta tüyünde ne var bilbeyim, altın mı bilbeyim dedi. Şonda yana kim bah mana böl vağıda dep, bana da bakın bayağı usaladın başlığı ırgıt atan. Bayağına. Anan ırgıt at, anan noşon menen
Anam köyünden tarqap кетет. Айкүл, бүгін айылды чағылдыруда сен өте чоң салым қоштың, бізге соның жардам бердің. Разылық айтабыз, атының разылық айтабыз, іштеріңе, оқуларыңа игілік, жақсы қал. Достар, бүгін біз сіздерге Найман Нарай айылын толық чағылдыруға әрекет қылдық. Біздің кейінгі айылдағы дал ушул Ноқат районынан болады. Саламатта қалыңыздар.